Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Шоу болбосоң кое кал. Ырчылар бири-бирине эрегешип эле Дубайга эс алууга кетип жатышканы белгилүү болууда. Буга чейин Анжелика чартаңбай тееп жүргөнүн чагылдырып, улам видео сүрөттөрүн Инстаграмга чаптап аткан. Эми болсо Самара Каримова да Дубайга учуп атканын жар салды. Сыяга Анжеликага таңдашып, пиар, хайп акциядан кем калбай, жалтыраган жерлердин баарынан сүрөткө түшүп баштайт. Эске салсак, Анжеликанын Инстаграмда каттоочулары 1.600.000 болсо, Самараныкы 1.800.000 ашык. Экөө бул жаттан ачык тирешпесе да, тымызын ат салышып келатышканын байкайбыз. Натыйжада Дубайдагы жалтыраган көрүнүштөрдү чагылдыруу, кимиси коз жерлерге барганы боюнча жарышка түшкөндөй эле тытынышат го, деп Арба Кечи сайты жазып чыкты. Ошто белгисиз бирөөлөр жергиликтүү тургун Улан Райымбековго кол салышты. Айрым маалыматтарга ылайык, ал Түштүк Борбордун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаевдин тууганы. Милициянын маалыматына караганда, жабырлануучу облустук клиникалык ооруканасына урап ала жатат. Жабырлануучу ар кандай жаракаттарды алган. Ал милицияга арыз жазуудан баш тартты. Бирок факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды, деп билдиришти ШИИБтан. Окуя 11 январда түн ичинде болгон. Улан Райымбековго Народный дүкөнүнүн жанындагы унаа токтотуучу жайдан кол салышкан. Күбөлөрдүн айтымында, жабырлануучуну жерге жаткырып алышып, ур тепкиге алышкан. Кол салгандардын саны көп, күбөлөр 20 чакты киши болгон айтышууда. Милиция алардын өздүгүн тактап жатат, 6 киши кармалды. Алдын ала маалыматка таянсак, кол салууну уюшкан кылмыштуу топтун Казак кайманы аты менен таанылган бир мүчөсү уюштурган, деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы 24 KG агенттиги.